Эми bu yerде муногу Монгол жазып кеткен Чыңгызхан жөнүндө Чыңгызхан как полководец его наследие, анын мурасы. Муну ким жазган? Муну Эренжен Хара Даван деген монгол жазган. Бул китеп 1929-жылы чыккан. Ушул жерде иликтеп отуруп анан минтип жазып атпайбы? Эмне үчүн Чыңгызхан ушундай ийгиликтерге жетти деп атат. Качество, которое ценил Чингисхан: верность, преданность, стойкость. Пороки, которые он преследовал у своих подчиненных: измена, предательство, трусость. Көрдүңүзбү? Эми бу жерде көп, мен кыскартып эле айтып коеюн, айкөл болгон, кечиримдүү болгон, адилет болгон, калыс болгон, акыйкат болгон, мээримдүү болгон, кесирленбеген дейт да. Мына светское государство деген түшүнүк бар. Динден ажыратылган деген, муну Чыңгызхан түптөп кеткен. Ага чейин дүйнө жүзүндө диний аалымдар адамды макулдугун бербесе, ал такка отурган эмес. Чыңгызхан гана айткан: токтогула" деген. Диний өкүлдөрү бийликтин ишине киришпегиле деген. Ошону жүргүзгөн. Ошон үчүн бириктире алган, ар кандай динди тутунган элдерди бириктире алган. Дин толеранттуулугун айткан, дин өзүңөрдүн ишкерди. Анан эми Чыңгызхандын данышмандыгын караңызчы. Кимди салыктан бошоткон? Табыттарды, окмуштууларды салыктан бошоткон. Соодагерлер салык төлөгөн. Атайын карапайым адамдарга бейтапкана курган. Ошон үчүн бекер эмес биздин ата бабаларыбыз нечен 100 000 жыл бою тоодо жүрүп, адамгерчиликке, ыймандуулукка, салт санаа менен бекитип теңдикти, Теңирим теңдикти жалгайт дейт кыргыз. Туурабы? Адилет болбой эл жарыбайт дейт. Элине пайдасы жок, тирүүнүн өлүгү дейт. Мына ушул нарт менен биздин бабаларыбыз ири кандыктарды түзгөн. Ал мына Газневит болобу, Чыңгызхан болобу, Атила болобу, Персиянын эл хандары болобу, же Манас бабабыз болобу. Карабайсыздарбы? Мына Манаста минтип айтылат да: тирүү жүргөн адамга мындай кордук салбасын, ата журттан айрылып, адам эмес, айван да ар кайда тентип калбасын дейт. Кайсы эл ушинтип айтат. Мына кандай нарт менен жашаган. Же болбосо мына Жакып баланы кеч көрөт да, билесиздер. Ошондо айтып атпайбы өкүнүп: жаш кезимден мал жыйдым дейт. Бала менен ишим жок, өмүрүм менин чала экен, дүйнөсү бала экен. Артынан туяк калбаса, дүйнөсү курусун, бузулуп калган кала экен деп. Туяк деп кимди айтат? Элге кызмат кылып, элдин алкышына жетип, элдин батасын алып, көзү өтсө дагы сөзү элде калган адамды туяк дейт да. Эгемен доорун чейрек кылым, туяк деп кимди айтабыз? Ким туяк болду? Мына туяк болду деп биз Исхак Разаковду айтабыз, Төрөбай Кулатовду айтабыз, биз айтабыз Муса Баетовду айтабыз, Атай Огонбаев. Бул туяк калды. Булар жок. Булар өзү көз өткөнү менен өздөрүнүн руху тирүү. Жеңи жок Арстанбек. Туурабы? Мына туяк калды. А эми эгемен доорунда кайсы туяк калды? Туш келди урунуп атабыз да. Бир туруп Азиядан тиги Швейцариянын, Малайзиянын бирдеке айланан кыргыз болуш керек. Эң биринчи кыргыз болуш керек. А кыргыз болуш үчүн кыргыздын тилин, кыргыздын артын, салтын, кыргыздын тарыхын билиш керек да.